Атамбаев 30 жыл болсо дагы отурууга даярмын. 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы чуулгандуу окуяларына 1 жыл болду. Буга байланыштуу депутат Ирина Карамушкина ага жоолугуп чыгып, анын кайрылуусун жарыялады. Атамбаев аягына чейин күрөшөт, керек болсо 30 жыл абакта отурууга даяр. Мамлекетке атайлап эч кандай зыян келтирген жок. Ал өлкөнү өнүктүрүү үчүн биометрияны, санариптештирүүнү алып келген. Тилекке каршы аягына чыгара албай калган. Сооронбай Жээнбеков анын иштерин улантат деп үмүттөнгөн. Бирок андай болгон жок. Жээнбеков башка жолду тандап кетти. Ал 1 жыл абакта жалгыз отурганына өкүнбөйт. Көп нерсеге башкача көз караш менен карап калды. Жакындарын жана кыйынчылыкта сатып кетпеген адамдарды баалап калды. Шайлоого аз калды, жакшылап ойлонуу керек. Мындан ары эмне болот? Кыргызстан өнүгүү жолуна түшөбү? Элдин бийликке болгон ишеними жогорулайбы? Булак лайк чекитке ийже. Корком. Адахан Мадумаров бийликке келеби, келбейби деп коркпойм. Кыргыз үчүн көкүрөгү канаган, тайманбай баарысын бетке айткан, өмүрүн келечек үчүн арнап койгон азаматтар калбай калабы деп корком. Бир аз басым болсо, гендерибизди, жерлерибизди сатып жиберүүгө макул болгон саясатчылардын мууну келетабы деп көбүрөөк ойлоном. Акчалууга ийилген, бийликтүүгө жүгүнгөн, кошоматчы, кайдыгер, түркөй муун келетабы деп көбүрөөк корком. Бир кесе шорпо, 2 алым ашка добушун баалаган кул мүнөз, көөдөнү ач муун келетабы деп көбүрөөк корком. Адахан Мадумаров айтпаганды айттырып, дебегенди дедирип, фейктер менен каалагандай маалымат таратып жүрүп, элдин күчүн өлкөнү жок кылууга колдонуп коебу деп корком. Кыргызстан 50 жыл ичинде жоголот деген изилдөөчүлөрдүн сөздөрү чын чыгып калышынан корком. Корком элим, корком. Сен да коркчу. Акыл калчачы суранам. Жони Таалайбеков, Булак, Facebook. Билл Гейтс: коронавирустан да улуттуу глобалдык кризис болот. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс алдыда дүйнө жүзүндө глобалдык каатчылык болушу мүмкүн жана анын зыяны коронавирустан дагы оор болот деген пикирин жарыялады. Ал коронавирус обочолонуу, экономикалык каатчылык жана адамдардын өлүмү менен коркутканын белгилеген. COVID-19 бүткүл дүйнөгө тийгизген таасири уланып жатат. Бирок ондогон жылдардан кийин ушундай эле глобалдык кризис климаттын өзгөрүшү болот, деп климаттын өзгөрүшү олуттуураак маселе экенин белгилеген. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Дастан Жумабеков: пневмония күч алганда өкмөт паникага алдырды. Июль айында өлкөдө пневмония илдетүү күч алганда өкмөт паникага алдырды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Говорит Чекит ТВ берген маегинде билдирди. Анын айтымында март айында өзгөчө абал кирип, статистикалык көрсөткүч Кыргызстанда башка мамлекеттерге салыштырмалуу аз болчу. Өкмөт карантиндик чектөөлөр алгандан кийин өзгөчө кырдаалдын негизинде иш алып барып жатты. Бирок июль айында пневмония оорусунун күч алышында паникага алдырып, даярдыгы жок экени көрүнүп калды. Өкмөттүн каталары убагы келгенде айтылат. Бул маселе текшерилип, тийиштүү органдарына тапшырма берилет. Бирок ошол учурда өкмөттү чакырып алып, ишине тоскоолдук кылсак туура эмес болуп калмак. Пневмониянын күтүүсүз болгонун өкмөт дагы мойнуна алып жатат, дейт Жогорку кеңештин төрагасы. Булак Говорит Чекит ТВ. Владимир Путин 2036 жылга чейин президент болбойт. Александр Лукашенко. Владимир Путинди улуу агам катары эсептейм. Мындай пикирин Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко алдыда боло турган президенттик шайлоо тууралуу жергиликтүү журналист Дмитрий Гордонго маек берип жатканда билдирди. Анын айтымында Путин экөө тең күчтүү инсан болгондуктан ортолорунда чыңалуу бар. Мен Владимир Владимировичти өзүмдүн агам катары эсептейм. Улуулар дайыма кичүүлөрдү колдоп турушу керек. Бизде айылда дайыма ушундай болчу. Көп балалуу үй бүлөдө улуулар кичүүлөрүн сүрөп турчу. Ошондуктан менде ушундай мамиле калыптанып калган. Мен Путинге улуу агасы кичүүсүнө дайым жардам берип, жол көрсөтүп турушу керек. Чуркап же бир нерсе кылып жатканда бут тоспой, колдошу зарыл деп айтып келем. Мен аны менен мамиле түзүүгө аракет кылдым. Бирок Путин башкача адам, ал шаардык адам десем болот, дейт Лукашенко. Мындан тышкары Путиндин кайра президент болушу тууралуу айтып жатып, Путин 2036 жылга чейин президент болбойт. Бул боюнча силерге 100% кепилдик бере алам. Путин бийликке көгөрүп асылбайт. Ал Россияны өнүктүрүү жолун улай турган адамды бийликке келишине жол түзөт, деди. Булак Медиа Центр. Ош шаары Ак Буранын жээгин оңдоо боюнча ири долбоор ишке ашырыла баштады.
Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев 7 августта Ак Буранын жээгин жакшыртуу боюнча курулушка капсула салды. Коронавирус пандемиясына карабай башталган ири долбоорго 252 миллион сом жумшалат. Бирок быйылкы жылдын бюджетине 60 миллион сом бөлүнбөй болду. Өз сөзүндө кала башчысы Дарыянын жээги акыркы 5-10 жылда мыйзамсыз жеке менчикке берилип кеткенин белгилеп, 1 метр аралыкка сакталбаган учурлар бар экенин эскертти. Биз сыймыктанган Ак Буурабызды, эс ала турган жайыбызды басмачылар басып алгандай басып алышкандарды, саткандарды көрүп алып жакамды кармап жатам. Ушуну мен айтпасам ким айтат? Дарыянын жээгинен 50 метр аралык сакталышы керек. Азыр 1 метрда сакталган эмес. Азыр климат дагы өзгөрүп атат, сел түз жерлерди дагы кетип атат. Биздин биринчи максат Дарыянын жээгин бекемдөө. Кийин суу көбүрөөк келгенде эл рахматын айтса керек деп түшүндүрдү Сарыбашев. Мэр долбоорду президент Сооронбай Жээнбеков өзү колдоп бергенин кошумчалады. Ага ыраазычылык билдирди. Ак Буранын жээгинен 5 километр аралыгы реконструкцияланат. Долбоорго ылайык дамба курулуп, жээктери бекемделет. Ошондой эле тротуар, веложол курулуп, бактарактар тигилет. Долбоорду тендерден утуп чыккан Капитал курулуш компаниясы ишке ашырууда. 1,5 ай карантин убагында шаардык бюджетке 103,10 миллион сом түшпөй калган. Өзгөчө кырдаалга байланыштуу каладагы ишкерлердин жумушу токтоп, салык төлөмдөр кескин кыскарып кеткен. Расмий маалыматка ылайык Ош шаарынын бюджетинин 86,7% салыктардын эсебинен жыйналат. Бирок жергиликтүү бийлик антикризистик план иштеп чыгып, массалык иш-чараларга жана маданий иш-чараларга каралган чыгымдарды кыскартууга барды. Ак Буура дарыясы Ош шаарынын ортосунан агып өтөт. Анын узундугу 138 километрга барабар. Булак клуб Чекит Азия. Койташ окуяларына 1 жыл. Бул саясий сабак болду. Игорь Шестаков. 7 август күнү былтыр Койташта болгон окуяларга 1 жыл болот. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди күчтөп алып келүү учурунда УКМКнын Альфа бөлүмүнүн кызматкери Усенбек Ниязов каза болгон. Ал окуялар боюнча саясий серепчи Игорь Шестаков өз оюн билдирип, ал жеке кызыкчылыктарын мамлекеттен жогору койгон азыркы жана келечектеги саясатчыларга сабак экенин айтты. Ал Кыргызстандын саясий элитасы үчүн саясий сабак. Саясатчы өзүнүн амбицияларын улуттук кызыкчылыктардан, жарандардын коопсуздугунан жогору коюп, өзүнүн саясий амбицияларына жетелеген учурда ушундай окуя болот. Атамбаев бийликте турган кезде мамлекет башчы катары митингчилердин укугун талаадан чыккан аракеттерине жол бербей тургандыгын айтчу. Анын президенттик жылдарында ал нерселерди көрдүк. Ал кызматтык, коомдук жана саясий статусуна карабай, мыйзам алдында баары бирдей экенин айтчу. Бирок ал сурактарга келүүдөн баш тартып жатты. Анын айтканы менен жасаганы башка болду дейт ал. Анын айтымында саясатчынын милдети өзүнүн ишмердүүлүгү менен мамлекетти бекемдөө. Ошол эле учурда Койташтагы окуялар саясатчылар өзүнүн жеке кызыкчылыктарына жетеленерин көрсөттү. Анын айынан атайын бөлүмдүн кызматкери каза болду. Укук коргоо органдарынын жана атайын багыттагы кызматтын кызматкерлери оор жаракаттарды алышты. Жай тургундар арасында жаракат алгандар болду. Ал белгилегендей, Койташтагы окуянын айрым саясатчылар ишке ашыргысы келген тест сценарийи болгон. Окуя Койташта бүтүп калбаганын баарыбыз билебиз. Бишкекте башаламандыкты уюштуруу аракети болгон, журналисттерге таш ыргыткандар болгон. Суроо жаралат. Эмнеге аянтка келе жаткан алардын маек алгысы келген журналисттерге кыр көрсөттү? Ал нерсе борбор калаадагы абалды туруксуздаштыруу боюнча сценарийи болгону айтылып турат. Ал сценарий аны жазып ишке ашыргысы келген адамдардын кызыкчылыгына иштеген. Бактыга жараша ал сценарий ишке ашкан жок. Ал сабак болгонун дагы бир жолу белгилеп кетем. Азыркы жана келечектеги саясатчылар үчүн өзүнүн кызыкчылыктарын жана амбицияларын элдин байгерчилиги үчүн күрөш катары көрсөтпөш керек деген сабак дейт ал. Ал белгилегендей, саясатчы өлкөнүн жана элдин байгерчилигин жетегине алышы керек. Анын ишмердүүлүгүнөн жарандар жана өлкөнүн коопсуздугу жабыркабашы керек. Тескерисинче, саясатчынын иш-аракети жарандардын жашоосун жана кырдаалды жакшыртууга багытталышы кажет. Бишкекте башаламандыктарга жол берген укук коргоо органдарынын кызматкерлери ыкчам аракет көрдү. Башкача айтканда, окуянын борбору Койташта болгон, бирок сценарий кеңири форматта болгон. Ошондуктан Койташтагы чыр басылгандан кийин шаардын борборунда таш, таяк кармаган жаш балдарды көрдүк. Экинчи жыйынтык партия кандайдыр бир кыймылдарга ажырады. Ал тарапташтарын жоготту. Көп жылдар бою аны менен бирге болгон тарапташтары аны менен калбады. Анын жанында жакындары менен тарапташтарынын бир бөлүгү калды.
Бирок ал мурдагы формат эмес. Башкача айтканда ал окуялар менен ал өзүнө саясатчы катары чекит койду дейт ал. Булак кабар агенттиги.